Бүгін 12 декабрда министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Қырғызстан, Өзбекстан, Тажикстан чегараларын біріккен чегара чекетіне орнатылған стеллаға барды. Атайын қызматтың басшысы чегарадағы авал бойынша кеңири маалымат алып, учурда тартылып жатқан зым тосмолордун сапатын жеринен текшерди. Ошондой эле ал чегара инфраструктурасын чыңдоо, коопсуздукту жогорулатуу жана курулуш иштеринин жүрүшүн ыкчамдатуу боюнча тийиштүү жетекчилерге бир катар тапшырмаларды берди. Жолдош генерал, биз азыр 3 мамлекеттин чектешкен жеринде турабыз. Бул 3 президенттин чечими менен ушул стелла достук белгиси курулган. Бул тарабы Кыргыз Республикасы, оң тарабында Өзбек мамлекети, сол тарабында Тажик мамлекети. Ошону менен бирге могул жерге 5 гектар жер бөлүнүп берилип, бак дарактар ушундай алып туруп чегарачылар тарабынан бак дарактар курулуп ушундай бул жер уюштурулган. Муну ким карап атат энди? Буну карап атабыз, ар бири өз тарабынан чегара өкүлдөрү келип туруп өз тарабында бөлүнгөн бул жер. Могул оң тарапта жана сол тараптагы Кыргызстандын территориясына караганда кыргыздар, өзбек коңшулар жана тажик коңшулар өздөрү келип карап турушат. Алар келип атышат. Алар келишип жатат. Анан ушул эле аймакта жолдош генерал полковник 3 ворота турат, дарбаза. Мына Кыргызстандан кирген дарбаза, оң тарабыбызда өзбек тараптан кирген дарбаза жана сол тараптан тажик мамлекетинин дарбазасы. Кыргыз тарабынан муну бир көрсөтүп койгулачы, Кыргыз тарабынан дегенде. Кыргыз тарабынан бул биздин Кыргыз тарап. Жакшы. Басы полковник. Саламат. Мына жакшы. Так, эмне болду жумшабыз? Жолдош төрага 2025-жылы март айынан, апрель айынан тартып декабрь айына чейин жалпысынан 148 чакырым 754 инженер жалпы иш-чаралар аткарылды. Анын ичинен Баткен районунан 104, Лейлек районуна 45 чакырым. Баткен районуна толугу менен Карабак, Достук, Миңбулак, Көкташ, Ортобоз, Самаркандек чегара асталар аймагы толугу менен инженер жактан жалпы иш-чаралар аткарылды. Лейлек районунан Жаңы Жер, Аксарай, Максат чегара астасына чейин толугу менен бүткөрүлдү. Эмки жылы пландаштырылган Баров анклавынын Дунон, Кишемиш, Мойнок жергилиги калды. Самаркандек чегара астасын Каратоодон баштап Көктөбө жергилигине чейин. То есть кара сызык менен белгилегениңиз булар бүтөлектер. Бүтөлектер. Көрдүңөрбү мына неме? Абдыкер Карбекович, мына селканы ачык үчүн ушул жерден Кулундудан контрабанда токтобой атат. Билесизби? Мына кече түнү дагы болду контрабанда. Туурабы? Ушул жерде усилить эткилеген, охрананы усилить эткилеген. Охрана госграницы ким бар? Начальник управления. Так. Тиякта да? Мына анда мына сизге тапшырма. Мына Кулунду участкасын, мына бул эмени жана демаркационный жумуштар бүтө элек. Биз могул жердеге бая пограничный эмелерди, заграждение тарта элек жерлерди усилить эткилеген охрана. Макулбу? Значит, бүгүнкү күндө Тажикстан жергилигинде биздин көрсөтүлгөн чегара тилкелеринин 60%-ин уже бүтүп коюппуз. 80%. 80% бүттүк жолдоштор. 80%-ин даже бүтүп койдук. 80%-ин даже бүтүп койдук. Калганын эмдиги жылы жай айларына чейин Тажикстанды бүтүрүшүбүз керек. Уктуңарбы? Тажикстанды бүтүрүшүбүз керек. Күз айларына чейин 2026 күзгө чейин Өзбекстанды бүтүрүшүбүз керек. То есть эмдиги жылы 2026-жылы толук бойдон чегараны демаркациялоо жумуштарын бүтүшүбүз керек. Кыргыз Республикасынын чегарасы 2026-жылдын аягына чейин толук бойдон белгиленип, жана демаркациялоо жумуштары бүтүп, баягы чегара зымдары тартылып бүтүш керек. Макулбу? Ошого расчетуңарды алгыла, күчтөрүңөрдү топтогула, финансы жактан мамлекетчилерге камсыз кылып беребиз. Азыртадан, мына азыр декабрдын бүгүн канчасы? Декабрдын 12-си экен, Декабрдын 12-сиден баштап декабрдын аягына чейин мага толук пландарыңызды бериңиз. Жарайт. Макулбу? Канча адам керек, канча финансы керек, так, канча убакыт керек ошого чейин. Бирок президенттин койгон тапшырмасы ушундай: жылдын аягына чейин, 2026-жылдын аягына чейин толук бойдон бүтүшүбүз керек. Жарайт. Уктуңуз, а? Жарайт. Всё, давай. Тапшырма аткаргыла. Жарайт. Ордон толуп күзгелеби? Асты цементтелген. Бүт так точно, так точно. Барды. Ооба. Жакшылап карагалаган. Анан муну обслуживаниесі кандай болот муну? Обслуживаниесі чегарачылар тараптан болот. Смотри, иди сюда. Көрдүң муну? Мына көрдүң муну? Мына.
Мына тартылып кеткен, мына. Көрдүңбү? Мына ушуларды обслуживать этиш керек. Ушулардын бардыгын эгерде бул жер сварка болуп отурса, мондай коюп туруп, зы менен байлап катырыш керек. Утуңузбу? Мына коюлгандан кийин муну коюп коюш эле максат эмес. Муну койгондон кийин муну биз обслуживать этишибиз керек. Так. Эми бул деген темир да эми. Бул деген бир жери сынып калат, бир жери үзүлүп калат, ар түрдүү шарттар менен. Мал деген бар, дагы башкалар деген бар. Ошо малдарды толук карап туруш керек. Эгерде бир эле жери кичине бир кыйшыйып, сынып же башка болуп калса, сразу келип оңдош керек. Макулбу? Кыйшыйып жаткан, сынып жаткан, үзүлүп жаткан чегара болбосун. Жарайт. Бир дагы жерде. Макулбу? Жарайт. Ошону катуураак көңүл бурат. Мына жакшы мына бекем болупту. Ооба. Мына эгозолордун бардыгы өзүбүздө жасалып атабы? Бул жерде ГСИнден, ооба, ГСИн жасап атат, да? мамлекеттин эсебинен эле ошол акча которуп атабыз, ошолор бизге. То есть биздин баягы түрмөдө отурган граждандарыбыз, атуулдарыбыз. Мына ушулар жасоо менен алек, туурабы? Ооба, ошолор жасады. Мурда мунун баардыгын кайдан сатып алат элек? Биз Өзбекстан, Россиядан сатып алдык. Мурда сатып алып жүргөнсүңөр. Азыр күндө жанагы биздин берген тапшырмабыз негизинде башка өлкөлөрдөн сатып алууга тыюу салынган. Билесиңер, Так точно. 1 метр бирөөдөн сатып алып агылагы. Бардыгын өзүбүз жасайбыз. Өзүбүз жасап, өзүбүз камсыз кылып, өзүбүз монтип койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Хорошо? Ушуну жакшылап карагыла. Анан сиз мына айрыкча ушу инженердик жумуштарды аткаруу боюнча ушул маселелерди жакшылап карагыла. Болбойт. Булар эми мал сал илешип калбайбы буга? Я. Мал илешип калбайбы? Бирок буга азыр мындай кылабыз. Адыгер Карбекович, азыр биз мындай кылабыз. Биз муну чегараны бүт тартып бүткөндөн кийин, көрүнүктүү жерлерине бардык чегара тилкелерине камераларды орнотуп чыгабыз. Жарайт. Камераларды орнотуп чыгабыз. Ушу камералар менен карап турушуңар керек да, ар дайым. Ошо камераларда бардык билги баягы постоянно жүрө бербестен камера менен карап туруш керек. Естественно, жанагы физический присутствие дагы болуш керек. Анан кийин ошол чегаранын сизге айрыкча сиз ушуну ишти аткарып атасыздар, туурабы? Чегара курулган мына заграждениелердин жанына сөзсүз түрдө жол курулуш керек. Сөзсүз жол курулуш керек. Машина жүрө турган жол курулуш керек. Макулбу? Машина менен, мотоцикл менен, квадроцикл менен жана башкалар менен жүрүп ушуларды карап тура турган болуш керек да. Болду. Мына бул жагынан биздики болот. Чегарабыз аркы тараптан коңшулардыкы болот. Туурабы? Мына эч ким өтө албайт. Жакшынакай болуп тура берет. Эң башкысы ушуну коопсуздукту карасак болду. Элибиз да коопсуз болот, чегарабыз коопсуз болот, коңшуларыбыз да коопсуз болот. Алар бизге коопсуздук жарата албайт, биз аларга коопсуздук жаратпайбыз эч качан. Ынтымакта жакшынакай болуп башкара беребиз. Эми мындан ары коңшулар менен болгон мамиленин бардыгы официалдуу түрдө через КППлар аркылуу болот. Кирген товар дагы, чыккан товар дагы, кирген эл дагы, чыккан эл дагы толко КПП аркылуу болот. Бир дагы адам, бир дагы техника КППдан башка жерден өтүп кирип чыкпаш керек. Мамлекеттик коопсуздук ошо менен сакталат. Макулбу? Муну камсыз кылыш мына чегара кызматынын жумушу. Эми Кудай буйрса ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурасыңар да. Чегараны сактоо, коргоо жана чегаранын тартибин белгилөө силердин милдетиңер. Жарайт. Ошо, сүйлөштүкпү? Давай. Жарайт. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 20-22 аскер бөлүгүнө да барды. Анда мамлекеттик чегараны бекемдөө боюнча иш-чараларына активдүү катышкан аскер кызматкерлерине акчалай сыйлыктар тапшырылды. Урматтуу жоокерлер, урматтуу кызматкерлер, быйыл 2025-жылы биздин мамлекетибиздин деги тарыхый жылдардын бири болду. Себеби быйыл биз Тажикстан Республикасы менен бүткөн биздин чегараларыбызды инженердик чегара инженердик коммуникацияларын кура баштадык. Жана ошол жумуштарды ийгиликтүү аяктадык. Ошол жумуштарды жүргүзүүдө биздин чегара кызматы, аскер кызматкерлери, ички иштер министрликтин кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, улуттук коопсуздук мамлекеттин кызматкерлери жана башка биздин кызматкерлерибиз өтө чоң жумуштарды аткарышты. Ошондуктан
Сіздердің қылған жұмышыңыздарды еске алып, жасаған қызматыңыздарды еске алып, урматтуу президентибиз Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрдүн башкы колбашчысы Садыр Нуркожоевичтин жеке тескемеси чыкты. Ал тескемесине ылайык ушул жумуштарга катышкан ар бир кызматкерге сыйлоо акысы чыкты. Бүгүн ошол урматтуу президентибиздин тескемесине ылайык 30 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Ошол акчалар ар бир кызматкерге жетиш керек болот жана ошолорду биз теңдеп бөлүп беребиз сиздерге. Эми бул жумуштардын эмне үчүн биз ушундай сиздерге мамиле жасап атабыз? То есть президентибиз жылуу мамиле жасап атат. Себеби демаркациялоо иштери, чек араны демаркациялоо иштери бул мамлекеттин негизги кызматтарынын бири. Биздин мамлекетибиз бүгүнкү күндө өзүнүн чек арасын, өзүнүн территориясын толук бойдон чектеп, кайсыл биздин территорияда экенибизди аныктап, чыныгы суверендүү мамлекет экенибизди далилдеп отурабыз. Ошондуктан урматтуу кызматкерлер, бүгүнкү күндө жасаган жумуштардын негизинде ушу Тажикстан Республикасы менен биздин чек араны чектөөнүн демаркациялоонун негизинде бүгүнкү күндө жүргүзгөн жумуштар 150 километр жерге инженердик коммуникациялар тартылды. 180 километр жерге жолдор курулду. Ошол жумуштардын Баткен облусундагы 80% бүттү. Эми калган жумуштарды март айынан баштайбыз. Март айынан баштап кийинки жылы толук бүтүрөбүз. Андан сырткары дагы алдыңыздарга жаңы тапшырмалар. 2026 жылы Тажикстан, Өзбекстан республикалары менен болгон чектешкен аймактарыбызды толук бойдон демаркациядан өткүзүп бүтүшүбүз керек. Бул деген ошол чек араларга чек ара инфраструктурасын, инженердик коммуникацияларды жасап толуктап бүтүшүбүз керек. Президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ушундай. Ошондуктан азыркы күндө январь, февраль айларында даярдыкты көрөсүздөр. Март айынан баштап экиге бөлүккө бөлүнөбүз. Биринчиси Тажикстан Республикасы менен демаркациялык иштерди бүтүрөсүңөр. Экинчи бөлүк Өзбекстан Республикасы менен демаркациялык иштерди бүтүрөбүз. Демек бизге көбүрөөк күчтөр керек болот. Демек бизге көбүрөөк кызматкерлер керек болот. Ушул маселени мына сиздердин алдыңыздарда чек ара кызматынын директору генерал-майор Алимбаевдин алдына ушул жумуштарды коюп кетемин. Кудай буйрса, эмдиги жылы биз 2026 жылы жылдын аягына чейин толук бойдон мамлекетибизди чектөөнү, мамлекетибиздин территориясын чектеп бүтүп, биздин мамлекетибизди толук бойдон кайтарууга алабыз. Бул деген мамлекеттин коопсуздугун сактоого, ички тышкы коопсуздугун сактоого негизги маселени биз аяктайбыз. Мындан ары чек араларыбызда коңшуларыбыз менен чогуу, биргеликте эч кандай кагылышууларга, конфликттерге барбастан чогуу ошол инженердик коммуникацияларды коргоп, колдоп, ошолордун иштөөсүн камсыз кылып, сиздер менен бирге чек араны коргойбуз. Буйрса мындан ары бизде жанагыдай конфликттер, ызычуу, уруш талаштар болбойт деген үмүттөбүз. Ошондон дагы бир жолу сиздердин кылган жакшы кызматыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен урматтуу президентибиздин атынан сиздерге ар бириңиздерге ыраазычылык, рахматын айтабыз. Рахмат барыңыздар. Акчалай сертификаттар менен сыйлансын Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Баткен облусу боюнча башкы башкармалыгы 80 000 сом. Сертификат алууга келди. Куттуктайм. Тез ol. Чек ара кызматынын 2001 аскер бөлүгү 1 миллион 150 000 сом.
Жолдошторго 20 аскер бөлүнүп сыйлап алууга Баталган Жусуп келди. Құттықтаймын. 20-51 asker bölümü. 2.640.000 so'm. Жолдошторго 20-51 аскер бөлүнүп полковник Данышпанга сыйлык алууга келди. Құттықтаймын. Chegara xizmatining 20-53 asker bölümü. 3.390.000 so'm. Жолдошторго 20-53 аскер бөлүнүп подполковник Алпай сыйлык алууга келди. Құттықтаймын. Атамекенге кызмат кылам. Рахмат. Chegara xizmatining 20-57 asker bölümü. 4.850.000 so'm. Жолдошторго 20-57 аскер бөлүнүп командир полковник Исламов сертификат алууга келди. Құттықтаймын. Атамекенге кызмат кылам. Рахмат. Chegara xizmatining injenerlik boshqarmaligi Жолдошторго полковник сертификат алууга келди. Құттықтаймын. Атамекенге кызмат кылам. İçki İşler Ministerliği'nin Atayın Balıktağı Polku 1.060.000 so'm. Жолдошторго Атайын Баттан полкун командирinin орунбасары Максутов сыйлыгы келди. Құттықтаймын. Атамекенге кызмат кылам. Рахмат. İçki İşler Ministerliği'nin içki askerlerinin 77.07 asker bölüğü 2.140.000 so'm. Жолдошторго 74 аскердин командири полковник Итигул сыйлык алууга келди. Құттықтаймын. Атамекенге кызмат кылам. Özgöçe Kırdağlar Ministerliği'nin Batken oblusu boyunca başkarmalığı 1.110.000 so'm. Жолдошторго Баткен облустук башкарманын башчысынын орунбасары Майкалов сыйлык алууга келди. Құттықтаймын. Урматтуу президентибиздин ошол сыйлык акыларын колуңузга алдыңыздар. Мындан ары дагы мамлекетибизге ачык, даана, таза, ак дил менен, берилгендик менен кызмат кылууну ар бириңиздерден талап этемин. Рахмат барыңыздар. Маалымдай кетсек, учурда Тажикстан Республикасы менен чектешкен Баткен облусунун чек ара аймагынын 80%-на зым тосмолор орнотулду. Калган 20%-ын тосуу иштери пландалган графикке ылайык улантылып, 2026-жылы толугу менен жыйынтыкталаары билдирилди. Чек араны тосуу иштери коопсуздукту чыңдоого, чек ара режимин так сактоого жана чыр-чатактарды алдын алууга багытталган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.